Бул арада ооруканага жеткирилген калган жарандардын абалы оор бойдон калууда. Айрымдары денесинен күйүк алса, бир канча бөбөк балдар ооруканасында жатышат. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев билдиргенде, жабыркаган жарандардын аты жөнү белгилүү болду. Ооруканага түшкөн бейтаптардын абалын кесиптешим Адилет Иманов билип келди. Эртең менен саат 7-лерде катталган авиа кырсыктын кесепетинен жаракат алып, ооруканага кайрылган жарандардын саны 9-га жетти. Алардын 6-оосу жаш балдар. Дарыгерлердин маалыматына ылайык, аталган бейтаптардын бирөөсүнүн абалы оор, анын 45% денеси жалынга күйүп калган. Учурда ага баардык жардам берилип, дарыгерлердин көзөмөлүндө. Аталган бейтап Бишкектеги травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборуна саат 14 чамасында алынып келинген. Дарыгерлердин айтымында анын денесинин 40-45% күйүп, айрым бөлүктөрү өтө терең жарат алган. Мындан улам дарыгерлер биринчиден бейтапты шок абалынан чыгарууга аракеттерин жумушашып, аны баардык керектүү дары-дармектер менен камсыздашкан. Оорукананын башкы дарыгери Алмаз Кубатбековдун маалыматына ылайык, учурда бейтаптын абалы оор деп бааланып, атайын көзөмөлгө алынган. Биз реанимация бөлүмүнө жаткыздык, анын акыбалы оор, диагнозу жалын менен күйгөн, денесинин 40-45%, кээ бир жер участоктарында күйүк терең. Азыркы убакта бүт болгон дары-дармек менен камсыз болду, дарыланып атат. Мындан сырткары аталган ооруканага мээси чайкалган деген шек менен дагы бир жаран кайрылып, керектүү жардам алгандан кийин өз каалоосу менен үй шартында дарыланууга чыгарылган. Ал эми Бишкек шаардык балдар клиникалык ооруканасына жашы жетелек 6 бала жаткырылган. Алардын көпчүлүгүнө мээси чайкалды деген диагноз коюлуп, учурда керектүү жардам көрсөтүлүүдө. Жеткинчектердин жаш курагы 2 жаштан 15 жашка чейин. Аталган оорукананын дарыгеринин айтымында өспүрүмдөрдүн абалы туруктуу деп табылып, учурда психологиялык жардам көрсөтүлүүдө. Ушу тез жардам скорый менен алып келишти балдардын баары. Бардыгын биз уже нейрохирургия бөлүмүнө жаткыздык. Көбүнүкү эми бардыгыныкы нереанимационный больнойлор экен да көбү. Ошондуктан эң биринчи Жапаров деген кыз түштү, эң биринчи. Onun için 2003 жылкы төрөлгөн экен. Ошонун сотрясение головного мозга бар экен. Анан бутунда пяточный көзү сынып кетиптир. Ага гипс коюп, аны жаткыздык. Андан кийинкилеринин баары мээси чайкалып түштү. Азыркы тапта авиа кырсыктын кесепетинен чоочуп өзүнө келе албай жаткан жарандардын саны көп экендиги тууралуу бейтаптардын жакындары кабарлашты. Мындан тышкары кырсык болгон жерде табылбай жаткан адамдар бар экендигин да айтып өтүштү.